Головной суу бөлүштүрүүчү курулмасынын Аксу Исвара дарыясынын нугунда жайгашкан плотинасынын 3 суу дарбазасынын затвор тең жарымынан, башкача айтканда дарыянын нугу менен мамлекеттик чек ара сызыгынан өтүүсү белгилендигине байланыштуу кыргыз тараптын пайдасына төмөнкү участоктор жазылды. Головнойду бергилечи, мен головной боюнча айтып кетейин, анан бияка өтөйүн. Головнойду бергиле. Мына головной. Чоңураак кылып бере аласыңар ушуну? Кандай? Ушундай эле, мына головной туугандар, мына. Болду, токтота бер. Болду. Наоборот, кичинерээк кылып берсем буягын көрсөтөт элем да. Мына бизде чек ара Аксу дарыясын бизде Аксу деп коет, аларды Исвара дейт. Алар айтты, бизде давайте бир название менен ушул дарыяны биз бардык документтерге Исвара деп көрсөтөбүз дегенде мен болбой койгом. Жок. Силер Исвара деп көрсөтө бергиле. Биз Аксу деп көрсөтөбүз. Деп бүт документтерге Аксу деп көрсөттүк. Аксу дарыясы дарыянын ортосунан бөлүнүп келди. Бул жерде мынау жерлер, мына ошол жерде баткендиктер билет. Мынау жерлер, мына жерде канча 70 соток жер бар эле. Дагы бир ылды жогоруда да бир буларды мына тажиктер пайдаланып келген, өрүгө кип алышкан, башка кылып алышкан. Биз жака өтүп кеткен да буларчы. Булардын бардыгын биз алып калдык өзүбүзгө. Айттык, болбойт. Биз алып калдык, буларды өзүбүзгө өткүздүк. То есть мына жолдун коопсуздугу толук камсыз болду. Амурда булар алардыкы болчу. Мына алып ортосунан бөлүп келдик дагы головнойго келдик. Головнойго келгенде биз айттык, головной бизде калат. Головной бизде калыш үчүн силер мына жерден 4 метр бияка жыласыңар. 4 метр бияка жыласыңар. 4 метр жылып туруп анан кайрадан ортосуна кетет деп биз ушундай маселе койдук. Эмне үчүн? Себеби головнойду курган биздин мамлекет курган экенбиз. Кайсы бир союз маалында. Мен жылдарын уже эсимде жок. 70 канчан жылдар 75-жылдары биздин мамлекет курган экенбиз. Так, бирок пайдаланган маалда, муну пайдаланган маалда эки тарап головнойду кошуп пайдаланып келгенбиз. Ушул жерде мамлекеттер аралык суу департаменти менен алардын суу чарбалыгы менен кошулганда, алар менен биздикилер сууну бөлүп келгенде, суунун где-то бир 40 канча 50%ге жетпегени тажиктерге, 20% өзбектер, анан 30% биз пайдаланып келген экенбиз. Бул суу бөлүштүрүү боюнча. Мен эми точно эмелерде 1-2% ар жак бер жак болуп калышы мүмкүн. Мында айтып коеюн. Ушундай бөлүштүрүп келген экенбиз. Мына. Ошондо деле суунун көпчүлүк бөлүгүн булар пайдаланган экен. Себеби, урматтуу туугандар, эмне үчүн дегенде биздин элибиз эми ачыгыраак айтканда азыраакпыз ал жердечи, Баткен облусунда. Баткен Сагди облусунда булар 2,5-3 миллионго жетип калды уже. А биздики бир 300 миңге тегерегенде болуш керек. 250 миң, 300 миң тегерегенде болуш керек. Так. Ошондон биз азыраак пайдаланганбыз. Биз эми өзү керекти гана пайдаланабыз, туура башка эмне кылабыз элек. Ошентип пайдаланып келгенбиз. Эми булар айтып калышты. Эми ошондуктан муну биз ортодон бөлөйлү деп. Себеби бул жерде биздин солдаттарыбыз турат, бул жерде булардын солдаттары турат, могул жерде. Чабыш, талаш, тытыш постоянно. Ушул жерде канча адам өлдү. Ушул жерде эле 2021-жылы баягы биздин жарандарыбыз головнойду алып коюп атыптыр деп бара калганда канча адам өлдү ушул жерде? Абдыкеримов 12 адам ушул жерде өлдү, мына жарандарыбыз. Так, бара калып алардын үстүнө гранатометтон түшүп, мина түшүп, ушул жерде 12 адам өлдү. Так, ушинтип ызычуу болуп жүргөн жер. Ошондон биз айттык, жок, муну биз жөнөн-жөн бөлбөйбүз. Биз муну жөнөн-жөн бөлбөйбүз. Ал жерде болгону 4 метр жер, ачык айтайын. 3 шлюз турат. 3 шлюздү 1,5 шлюздан бөлгөндө биз буларга 4 метр жер калтырышыбыз керек. Бул 4 метр жерди мен мына ачык айтып коеюн, баткендиктер да уксун. Биз аларга калтырган күндө деле 1,5 шлюздү калтырбаган күндө деле ошол сууну булар пайдаланып атат. Мындан кийин да ошентип пайдаланат. Себеби өкмөттөр аралык бизде келишим бар. Биз ал сууну буларга пайдаланбайсың деп бере албай кое албайбыз, туугандар. Себеби бул Кудайдын суусу. Кудайдын суусу келип атат, аны биз өзүбүзгө керектигине алып атабыз, керек эмес өзүбүздөн ашканын булар пайдаланат. Бул мыйзамдуу эле нерсе. Так, ошондуктан ошол шлюздун 1,5-ын бериш үчүн, 4 метр жерди бериш үчүн мен булардан 1000 гектар жер сурадым. Мына ачыгын айтайын. Ошондо булар башын кармады. Кандай бул 4 метр жерге биз эми баарын ынтымакта чечип келатабыз го. Эми 4 метр жер бунун баары бир ушуну пайдаланып атпайбызбы? Эч нерсе өзгөрбөйт го бул жерден. Эмне үчүн 1000 гектар жер сурайсың деп мени менен таза ызычуу болушту.
Biz 2-3 жолу комиссияны отмен кылдык ишини. 2-3 жолу протоколго кол койбой калдык. Мен ачык эле айтыш керек, 1-2 жолу ошол жактан кайтып да келе бердим. Мен айтып, жок, бербесеңер мен болбойт деп. Акыры талашып, тартышып, ызычуу болуп отуруп 750 гектар жер алдык. 704 метр жер үчүн 750 гектар жер алдык. Бирок суу мурдагыдай эле кандай бөлүнсө ошондой эле бөлүнөт, кандай пайдалансак ошондой эле пайдалана берет. Чегара сызыгы ортодон өтөт. А мурда чегара сызыгы вообще жок болчу. Биз өзүбүзчө биздики деп ээлеп алганбыз, алар болсо биздики деп ээлегенге аракет кылышкан. Бирок биздин баатыр жоокерлерибиздин иш аракеттери негизинде биз аларга ээлеткен эмеспиз. Мына. Эми ушундагын айтып коеюн. Кайсы жерлерди алдык? Биз 750 гектар жер алдык. Караганды сай участогунан Чоңолайдан алдык. Муну чоңолайлыктар таксырыбыз жакшы билет, Караганды сайды. Мына Караганды сайдан алдык мына. Мына бул жерден 500 гектар жер алдык. Бул жерди биздин элдерибизде пайдаланып жүргөн. Мурдачы биздин элдерибизде пайдаланып жүргөн. Бирок акыркы маалдарда булар өздөрүн алып койгон. Бул жака чоңолайлыктар чыга албай калган мына кайсыл айыл? Карамык, Жекенди айылдары бар, ушулар чыга албай калышкан, ушул жакачы. Чыга албай калышкандагын мына ушул 500 гектар жайыт жерди биз алдык. Бул бир. Экинчи, Караолдөбө участогунан 100 гектар алдык, Лейлик районунан. Бул урматтуу туугандар, мына биздин жолубуз. Мына жолубуз. Мына бул сүрүктүү. Мына жолубуз. Мына Кулундуга кеткен жол. Ушунун үстүнөн 100 гектар жер алдык. Себеби дегенде ушул жерде мына жолда кетип атканда көргөнсүңөр, Мына жол. Анан мунун үстүнөн бу жерде мына жакын келип биздин үстүбүздөн карап турчу. Мына жер тоо, мына жер аска. Үстүнөн карап турчу буларчы. Анан бул жерди бизге стратегический деп мен эсептедим дагы. Балдар менен акылдашып туруп, ушул жерден 100 гектар бересиңер дедик. Эмне үчүн дегенде, булар мыйда турушчу да. Буларды биз мына артка жылдырдык, мынакачы. 100 гектарга жылдырдык, багындырдык буяка. Ошондо булар сүрүктүүдөн да алысыраак болуп калды, биздин стратегический жолдон да алысыраак болуп калды. Биз ушуну туура деп таптык. Андан кийин Каттатуз участогунан 150 гектар жерди алдык. Каттатуз мына. Каттатуз участогу могул жер, урматтуу туугандар. Ушу Каттатуз болгону 600 гектар жер. Каттатузда дагы постоянно талашабыз, тартышабыз, тытышабыз, согушабыз. Анан ушул жерде Каттатузда, урматтуу туугандар, булардын бул Каттатузда, мына Каттатуз буяктарга кирген, мынаяктан беричи. 600 гектарды буну биз 300дөн бөлдүк. Биринчи башында 300дөн бөлдүк. Себеби биз булар документтерди алып келсек, булар документтерди алып келишти. 60-50 жылдардан бери 70 жылдарда булар көптөгөн ал жерде скважиналарды казып, нефтилерди добывать этип жүргөн экен. Бүт документтери бар экен. Анан мен айттым, алар айтты, силер документтериңерди алып келгиле деди. Биз документтерди алып келгиле десем, мына Назирбек Нурматович турат. Биздин ошол жерде жергиликтүү бийлик органдарынын эмелери турат. Эч кандай документибиз жок экен биздин. Просто документ жок. Просто булар пайдаланып жүргөн жер. Анан кийин биз талашабыз, жок биздин жерде талашып тартышып отуруп, ушул жерде солдаттар дагы каза болгон кайсы бир жылдары биз 12-11 жылыбы бир-эки скважинабызды басып алганбыз бул жерде. Ошол жерде ызычуу болгон. Ошон үчүн макуланда деп туруп, булар менен да талаш тартышып отуруп, ортодон 600-300дөн бөлгөнбүз. Бирок 300дүн дагы ичинен 150-нү дагы алып койдук за счет головного. То есть буларга Каттатуздан болгону 150 гана гектар жер тийди. 600дүн ичинен. Муну да ачык айтып коем, муну электик туугандарга бул неме болсун. Бирок ал жака эч ким деле барбайт. Ал жак алиги не деп коет, өтө кумдуу, ушундай жер экен да. Ну бирок баары жер да, туура, какая разница? Баары жер. Айтыңыз. Меледан бул жерде жана Кыргыз нефтин скважиналары бар. Нефти бар, газ бар ал жерде. Анан Кытай келип бизге скважиналарды курган. Назирбек мырза, ошолар бизге өттү, ошону сурайын дедим эле да. Ушул жерде айтып атпаймынбы, 300 гектар жерди жарымынан бөлдүк биз. 300 гектар, мен азыр что-то эсимде жок. Мондай болуш керек эле 300 гектар, по-моему, да? Ушундай беле, кандай эле, эски картасы барбы бизде? Ошо 300 гектар болчу, 300 гектар биз ортодон бөлдүк. 600дүчү, то есть 300дөн.
Анан бөлгөндө биз скважиналарды эсептеп туруп, скважиналарды ортодон бөлгөнбүз. Мен жооп берип коеюн. Көптөгөн тажиктердин скважиналары бизге өтүп кеткен. Сурап айтып коеюн. Жооп берип коеюн. Камил Абдыразаковна, бул жерде ошо Кыргыз нефт казган, Кыргыз нефт иштеткен скважиналар баары биздин өзүбүздө калган. Алар. Алдыбы ошолор? А биз алганыбыз азыр тажиктер казган скважиналарын алып атабыз. То есть биздин өзүбүздүкү калып, тажиктерден дополнительный скважиналарын алдык да. Биз өзүбүздө Кытай калдык. инвесторлорунун дагы скважиналары бар эле да калдыбы ошолор? Ал биздин Кыргыз нефт казган скважиналар бардыгы бизде. Биз азыр алганыбыз тажиктерден дагы алып атабыз. Башка. Камилер, ыраазысызбы? Ыраазы. О скважиналарыңызды калтырып бердик сизге. Рахмат. Так, Миргүл, пожалуйста. Мен эми анча-мынча отчествоңузду билбей атыңардан айтып коюп атам, капа болбойсуздар. Мен кечирим сурайм. Камча Кыдыршевич, жана сүлүктөө боюнча айттыңыз го, 100 гектар жерди Кайтаргыла коргончу сүлүктүнү. Сүлүктүнү кайтарыңыз. Мына. Ошол жерди мындай суроо болуп атат да, ошол жолдун боюнда, жолдун жээгинде Аккум карьери бар дейт, жайгашкан дейт. Ошол тоону дагы алган болобузбу деп сурап атышат. Булардын карьери мынияктарда. Мына жерде карьерлери бар. Булардын действительно жерде көрүнүп турат. О, жолдон кетип аткандарда деле көрүнүп турат. Казган карьерлери, мынякта карьерлери бар. Биз ал карьерлерге жете алган жокпуз. Ал үчүн биз дагы бир 200-300 гектар алышыбыз керек эле. Андайды бизге эч ким бербейт. Туурабы? Примерно мен туура эле айттымбы, а? Туура. Себеби бул жерде камчылык бул ошо тоонун асты бүт эле карьер экен да. Сиз айтып аткан карьер, по-моему, эски жанагы через эме Мурзапачча өткөндө карьер ар мурда. Мурда мынякта жол бар эле го? Мынякта жол бар эле. Бирок азыр мына биз алган жерде деле Эски карьерлер бар. Мына. Анан мына жерлерде дагы кем байлыктар. Ошол эле сиз айткан баягы Аккум. Аккум мына биз алган жерлерде дагы бар. Бар да. Эми мунун жеринин түбүнө чейин биз изилдеген жокпуз. Бирок ушул мына карьердин продолжениеси да булчу. Продолжениеси. Андан кийинки суроо, Камча Кыдыршевич, могу аркада арканын ошол могу Худжант Канибадам трассасын кесип өткөн арка каскадтык насостук станцияга баруучу жол бар болчу да кичинекей. Аны мен айтамын. Аны айтабыз. Аркага келгенде айтам. Арканы көрсөтүп койгулагы насос случай мына. Бул жерде насос станцияны айттасызбы? Ооба. Насос станциялар боюнча өкмөттөр аралык бизде мына келишим бар, документтерди окусаңыз ошол жерде жазылып турат. Өкмөттөр аралык келишимге кол койдук. Атайы. Биз ар бир алардын биздин территориябызда калып кеткен насостору бар, биздин алардын территориясында калып кеткен насосторубуз бар. Бардык ошо насостуу станцияларга биз не деп коет эле баягы кыргыз тоскоолдуксуз өтүү боюнча келишим түзүлдү. Ал насосный станция, жанагы сиз айткан эмеден Кайраккумдан алган насосный станция, ал бизде калды. Ал жерди биз пайдаланабыз, себеби ал насосный станция менен мына арка бүтүндөй сугарылат, жаңы жер бүтүндөй сугарылат. Билесиздер да. Демек ошол биз ошого бара турган жол дагы бизде калды. Жол да бизде. Да, ал жолду дагы азыр чызып туруп биз баягы жашыл китеп, правда кызыл китеп кыла албайт экенбиз. Себеби биз ал жерди мындай бири-бирибизге пайдаланууга гана бердик да. Жашыл китеп кылып алар бизге берет, биз жашыл китеп кылып өзүбүздүн территорияда аларга беребиз. Слайд чыктыбы? Мына. Мына биздики АКНС, мына биздики, мына биздин АКНС. Так, бул бизде калды. Булардыкы мына. Булардын Ходжа Бакырга насосу. Булар мындай кылып чызып алган экен, мына красныларды кошуп, туурабы? Муналарды кошуп чызып алган экен, мен буларды баарын кыскартканмын. Отуруп алып, колума калемди алып алып, эмне үчүн муну чызасыңар? Эмне үчүн бул жерлер силерге өтөт? Мунун кереги жок силерге. Себеби дегенде бул биздин территориябыз болуш керек. Мына именно насостун ордун гана калтырабыз силерге деп, именно насостун ордун гана калтырып бердик. Так? А булар дополнительный бул жерде бак тиккен жерлерин, дем алган жерлерин, анан кийин анча-мынча үйлөрдү кошуп жазып алышыптыр да. Булар дагы калтыргыла деп. Мен айттым, жок, болбойт андай. Деп талашып отуруп, именно насостун ордун гана калтырдык мына. Булардыкын бизде калды, биздики буларда калды. То есть бири-бирибизге доступ будет свободный. Түшүндүңүз да? Ооба, түшүнүктү. Рахмат. Ушуну менен головной дагы бүттү. Головнойдун проблемасы ушинтип чечтик турганда. Дагы бир жолу айтайын. 3 өткөрмө 3 затвор деп коелу, деп коет. 3 затвордун 3 шлюз, вот шлюз правильно звучит. 3 шлюздун 1,5 шлюзу бизде калды, 1,5 шлюзу буяк кетти. Биз 1,5 шлюз 4 метр жерди бериш үчүн 750 гектар жерди алдык. Кайерден алгандарыбызды айтып бердим. Карагансай, Кароолдөбө и Каттатус. Так, ушул жерден алдык. Бирок суунун бөлүштүрүү мурдагыдай бойдон эле калат.
мурдагыдай өкмөттөр аралык келишим негизинде жүргүзүлөт. Мындан ары кийинчерээк барып биз ойлоп атам, биз ошол баягы демаркация кылган маалда сүйлөшөбүз да, комиссия менен, тажик тарап менен сүйлөшөбүз. Ошол сууну мындан ары баягы электронный кылып бөлөйлү депчи. Баягы электронный установкаларды коюп, мурда эми эски маалда союз маал алар жок болгон да. Азыр эми ал жер жакшынакай кылып туруп, совместный кылдык, совместный ремонт кылабыз ал жерде. Головнойду. Совместный ремонтты кылып туруп, анан кийин жанагы счетчиктерди, электронный счетчиктерди коебуз. Кимге канча суу кетип атат, биз компьютерден отуруп эле көрүп турабыз. Так, мурда талаш тартыш болуп, баягы астына түшүр, үстүнө түшүр деместен, ошол жерде компьютерден көрүп тура турган кылабыз деген үмүтүбүз бар. Бул эми демаркация маалында жүргүзөбүз. Идем дальше.